25-июнга карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? 24-июнда Баткен облусунун Кадамжай районунда сел жүрүп 5 жашар баланы агызып кетти. 1000ге жакын тургун эвакуацияланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, сел Ак Турпак, Молдонияз, Исхак Болотхан айылдарында жүрүп, Эргенек участкасындагы балдар бакчасынын жер төлөөсүн, Жеңиш айыл аймактык ооруканасынын жана балдар бакчасынын, мектептин коргоосун каптаган. ÖKMдин куткаруучулары сел суулары кирген турак жайлардан 3 жашы жете элек баланы жана 2 тургунду куткарышты. Жеңиш айылынан болжол менен 1000ге жакын жашоочу Ак Татыр айыл аймагынын аэропорт тилкесинен 7 үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлдү. Нарын Украинадагы согушка катышкан деп соттолгон тургун эркиндикке чыкты. Вагнер жеке аскердик түзүмүнүн катарында Украинадагы согушка катышууга шектелип 5 жылга соттолгон тургун Ырайым менен эркиндикке чыкты. Нарын облустук сотуна президенттин 31 январындагы соттолгондорго ырайым кылуу жөнүндөгү жарлыгына ылайык айыпталуучунун 5 жылдык жаза мөөнөтү 4 жыл 2 айга кыскартылганын белгилешти. Жергиликтүү басылмалардын маалыматы боюнча айыпталуучунун аты жөнү Бекназар Бөрөгул уулу. Ал былтыр октябрда Кыргызстандын жаранынын чет өлкөнүн аймагындагы куралдуу жаңжалга же согуштук аракеттерге катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү беренеси менен 5 жылга кесилген. Украинадагы согушка катышкан делип буга чейин бир нече кыргызстандык соттолгон. Жакында эле Араван районунун тургуну 5 жылга кесилип, мунапыс менен жаза мөөнөтүнүн 3төн 1 кыскартылганы кабарланды. Ош мэрдин мурдагы жардамчысы 30-июлга чейин абакта калтырылды. 20-июнда Ош облустук соту Оштун мэринин мурдагы жардамчысынын бөгөт чарасын карап, шаардык соттун анын 30-июлга чейин камакта калтырган чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу 25-июнда Ош облустук соттон тастыкташты. Ош шаардык сотунун үстүбүздөгү жылдын 1-июнундагы токтомунун негизинде УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү тарабынан келтирилген өтүнүч канааттандырылган. Айыпталуучуга опузлап пара алуу беренеси боюнча айып тагылып, бөгөт коюу чарасынын 30-июлга чейин камак төрө тандалган. Ош облустук сотунун 20-июнундагы аныктамасынын негизинде шаардык соттун токтому күчүндө калтырылды, деп билдиришти облустук соттон. 13-июнда УКМКдан Ош шаарынын мэринин мурдагы жардамчысы ишкерлерден акча алып жүрүүгө шектелип кармалганын кабарлашкан. Айыпталуучуга өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, 2 айга атайын кызматтын тергөө абагына камалган. Атайын кызмат берген АКС деген инициал Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигеновдун мурдагы жардамчысы Каныбек Асанбековдун аты жөнүнө туура келет. Райымбек Матраимов дагы 2 айга камакта калтырылды. 24-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда бажы төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бөгөт чарасы каралып, камактагы мөөнөтү 26 августка чейин узартылды. Бул чечим менен судья УКМКнын тергөөчүсүнүн өтүнмөсүн канааттандырды. Матраимов жана анын 3 бир тууганын УКМК 26 мартта кармаган. Экс-бажычы Бишкекке Азербайжандан алып келинген. Ал эркиндиктен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу иши боюнча камакка алынган. УКМК Матраимов маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен тыгыз байланышта болгон деп билдирүүдө. Буга чейин УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Матраимов мамлекетке дагы $200 миллион төлөп бериши керектигин билдирген. Таластагы 50 гектар эгин талаасы мөндүр аралаш жамгырда калды. 24-июнда Талас облусунун Бакаятар районунда мөндүр аралаш жамгыр жаап, Күмүштак айыл аймагындагы Кыргызстан, Жоон Коргон, 1-май айылдарындагы болжол менен 50 гектар эгин талаасын зыянга учуратты. Облустук администрациядан азыркы тапта келтирилген чыгымдын өлчөмү эсептелип, кесепетин жоюу иштери жүрүп жатканын белгилешти. Мындан тышкары Боо Терек айылында катуу шамал болжол менен 15 үйдүн чатырын учуруп кеткенди кабарланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен катуу жамгырга байланыштуу тоолуу аймактарда дагы эле сел жүрүү коркунучу бар экенин эскертишти. Бүгүн Бишкектин Свердлов райондук сотунда бийлик өкүлдөрүнө баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакыруу иши боюнча акын Аскат Жетигендин иши каралды. Анда прокурор Жетигенди 8 жылга эркинен ажыратууну суранды. Анын айтымында акын сөгүнүп президентти сындаган. Бул сот стүйүндөрдө резонанс жана талкууларды жараткан. Өз кезегинде бул элдик толкундоолорду козутуп жана Кыргыз Республикасынын калкынын коопсуздугуна коркунуч туудурушу мүмкүн болгон. Акын Аскат Жетиген өзү сотто айткан кыскача сөзүндө дарегине коюлуп аткан айыптарды негизсиз деп эсептерин билдирди. Анын кайрылуусунда массалык башаламандык жана бийликти басып алууга чакырууга эч кандай ниети жана мүмкүнчүлүгү болбогонун айтты. Кыргыз Республикасы демократиялуу өлкө. Анда ар бир жаран өзүнүн
өзүнүн позициясын. Оюн так жана туура элге жеткирүүгө акысы бар. Андай иш үчүн ал жаранга эч кандай кылмыш жаза колдонууга болбойт деп эсептейм, деп баса белгиледи Жетиген. Жыйынтыгында судья өкүм чыгарар күндү кийинкиге жылдырып, бул иш боюнча отурум 1-июлда уланаарын жарыялады. Аскат Жетиген 20-мартта президент Садыр Жапаровду сындаган видео жарыялангандан кийин камакка алынган. Ошондон бери ал тергөө абагында. Мурдараак акын аны УКМКнын Бишкектеги бөлүмүндө 1 саат бою ток менен кыйнашканын билдирген. Атайын кызмат Жетигендин билдирүүсүнө комментарий берген эмес.